Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Бүгүнкү сабагыбыз интернеттен кантип тексттерди көчүрөбүз. Текст Word ачып алдым 2016. Эми бул жерде биз бул документти свернуть этип турабыз. Бул жерде жабуу, бул жерде чоңойтуу, мына жерде кичирейтүү. Ушул свернуть дегенди бассак, биздин барагыбыз могул жерге келип турат. Эми могул жерден биз жаңы вкладка ачабыз. Анын үчүн мына плюсту басабыз. Плюсту бассак, мына жакта Google'дан издөө браузери чыгат. Ушул жерге жазабыз. Мен Чыңгыз Айтматов деп жазайын. Чыңгыз Айтматов деп жазсак, мынакей чыкты. Азыр бир аз интернет жок болуп атат. Чыңгыз Айтматов чыкты. Эми бул жерден Чыңгыз Айтматов деп туруп, мына жерден мына все деген ичинен Айтматов дегенди басып коебуз. Бизде эми ушул жерден мына каалаган сөздөрдү ала турган болсок, происхождение дейт. Мына жерде мындай кылып мышка менен көгөртөбүз. Мындай кылып өзүгө керек жерди көгөртүп, могул жерге чейин алайын. Мышканын оң жагын басабыз, копировать же болбосо мынакей Ctrl+C. Ctrl+C деген клавиатураны эки баскычын тең бирдей басабыз. Контролду биринчи, андан кийин C'ны экинчи басабыз. Басып койсок дагы копировка болот. Копировать. Эми биз мына жактагы Word'го киребиз. Word'го кирип, эми мышканын сол жагына параметр ставка деп турат. Койсок, мынакей коюлду. Көрдүңүздөр, же болбосо Ctrl+V. Англисче Ctrl+V. Азыр Ctrl+V. Ушул баскычты дагы горячий клавиша экөөнү барабар бассаңыздар, Ctrl менен V-ны басканыңыздарда дагы сиздин текстиңиз автоматтык түрдө ушул жака түшөт. Эми ушул жерге келип, сиз каалагандай кылып редакторлоп алсаңыз болот. Анын үчүн бул жерди көгөртөбүз. Көгөртүп чоңойтуш үчүн бул жерден мына жерден Times New Roman, бул жактан размерлерин чоңойтобуз, 14 кылып коеюн. Андан тышкары ортого жазыш керек болсо, могул жерден ортого жазабыз. Биз алган текст аз болот да, бир эле барак болот. Эми ушуну көбөйтүп алыш үчүн мына жерде интервал дегенге киребиз. Интервалга кирип, мунун аралыгында мындай ачып, каалагандай кылып чоңойтуп алсак болот. Мынакей. Биз алган текст эки барак болуп калды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.